Мына бүгүн саясий куугунтук менен соттолгондордун маселеси каралыш керек деген жагдай байма-бай көтөрүлө баштады да, өзгөчө ата мекендин лидери Текебаевдин бошотулушун каалагандар дагы көп болууда. Мына омбудсмен өзү чыкты. Анан бир кездеги негизги сиздин оппонентиңиз катары бүгүн кандай ойдо отурасыз? Мен эми аны деле башында айтканмын, ошол саясий куугунтуктоо менен жасалма иш менен камоо бул туура эмес деп айткам. Бул Текебаев болобу, Ташматов болобу, Келдибеков болобу, башкасы болобу андай кылган туура эмес. Мен бул жарандык менин ички дүйнөмдөгү сөз. Себеп деген ошол мезгилде мына Талгарбековдордун, Садыр Жапаровдун, Кадыровдордун, тиги Жалалбат Бектур Асанов жана башкалардын сүйлөшүп койду телефондон. Ушуну талкуулаш деп камаганы бул өтө туура эмес, өтө туура эмес. Ал эми ошого мисалы бүгүнкү күндө Салянованы жоопко тартып атканда Роза Исаховна айтып атат, ошол акыйкатчы бүгүн сүйлөп атат. Мен ошол мезгилде айткам, моундай заказдар жасалбай иш токуп камаганды ошол мезгилде эгерде оозуна суу куюп албай, ошол эле акыйкатчы болобу, ошол эле экс-президент болобу, жана башка саясатчылар катуу талдап айтып чыкканда мындай болбойт эле. Бизге тийбейт экен деп туруп унчукпай отурушту. Ташиев камалып атканда, мен камалып атканда, Түлеев камалып атканда, ата журттун 16 депутатын иш козгогондо оозуна суу куйгандай саясатчылар отурган. А көпчүлүгү ушул эле адат менен келип, өздөрү кайра колго түшүп, торго түшүп атат да. Мен бүгүн дагы кайталайм. Биз келечекте саясий куугунтук менен кайталанбасын дей турган болсок, мыйзамдарды оңдоп, ушунун бардыгына жалпы элдик, жалпы саясатчылар, бийлик чогуу болуп, мындайды экинчи кайталангыс кылып тамырын кесишибиз керек. Ахматбек мырза, мына сиздин дагы бир жакын санаалаштарыңыз саясатчы Садыр Жапаров боюнча сурагым келип атат. Ал киши камакка алынганда ошол эле сиздин үнүңүздү, Камчыбек Ташиевдин үнүн да ачуу үнүн укканым жок. Мүмкүн мен жаңылышып жатармын, аны оңдоп коюңуз эгер жаңылышсам. Же бул сиздин бир саясий тактика ушундай беле? Жок, биз ачуу үнүбүздү айтканбыз. Камчыбек Кыдыршаевич сотко чейин барып келген. Эми ошол эгерде мунун күнөөсү болсо суракка келе жаткан, өз ыктыяры менен келе жаткан адамды алып барып камап коюш бул мыйзамсыз. Мыйзамсыз. Анан мисалы ошол Ысык көлдөгү болгон окуя боюнча айтып атпайбы? Каптагаев өзү айтып атпайбы? Өзү актап бер деп айтып атат. Бирок аны карашкан жок да. Бул саясий куугунтук деп мен эсептейм. Суракка келгенден кийин, өз ыктыяры менен келгенден кийин, ал андай деле өтө мындай мамлекетти басып алам деген статьяны койгон менен, ошол потерпевший катары, ошол мезгилдин губернатору айтып атат, Садыр Жапаровдун тиешеси жок эле деп. Муну актаганда, тактаганда жок. Мурунку бийликтин күчү менен жаңкы Талгарбековдорду жана башкаларды камагандай эле камап өкүм чыгарып атат.